Коронавирус менен пневмониянын байланышы айырмачылыктары кандай? Пневмониядан адамдар канча күндө айыкса болот жана дарылоо ыкмалары, алдын алуу жолдору тууралуу биз бүгүн толугураак маалымат беребиз. Ал үчүн программабызда аралыктан конокто Дени сак эл ассоциациясынын дарыгер инфекционисти Сатыбалдиев Жоомарт Абдынасырович болмокчу. Саламатсыздарбы? Саламатсызбы? Менин алгачкы суроом төмөндөгүдөй болсун. Алгач аныктык киргизе алайлы. Пневмония менен коронавирустун байланышы эмнеде? Жарандар кандай байланышын билсе болот же айырмачылыгы кандай? Биринчиден бул коронавирус жогорку дем алуу жолдорунун инфекциясы. Бул кабылдап кеткенде мына өпкөсүнө түшүп кетет дагы өпкө сезгенет. Өпкөгө башка микробдор дагы вторичное соединение деп коет да, башка экинчи болуп башка микробдор кошулат. Көбүнчө булар бактериялар болот. Мына ушул учурда өпкө сезгенип, баягы внебольничная пневмония деп коет да. Көбүнчө ушул биздин классификацияда бар, дүйнөлүк оорулардын классификациясы бар да, МКБ-10 деп коет да. Ошол жерде жазылып турат. Мына ошол внебольничная пневмония болуп, биз буну коронавирустун кабылдоосу катары эле кабыл алсак туура болот. Анан азыр өпкөнүн сезгенүүсү деп атасыз да. Өпкөнүн сезгенүүсүн мисалы үй шартында өз алдынча кантип биле алабыз? Мындай өпкө сезгенгенде ал өпкөнүн канча пайызы жабыркады, ошондон көз каранды да о симптомдоручу. Мисалы үчүн өпкөнүн 3/1 сезгенсе, баягы мисалы үчүн кишинин өпкөсү 2 бөлүктөн турат да, оң жак жана сол жак. Бирок өпкөбүз 2 бөлүктөн турат, оң жак болсо 3 бөлүктөн турат. Мына ошол бөлүктөрдүн бирөөсү эле поражение болсо, жабыркаса, эч кандай баягы энтигип калуу, дем жетишсиздиги болбошу мүмкүн да. Аны байкабай деле калышы мүмкүн. Өтө аз проценттердичи. Анан өпкөнүн көбүрөөк бөлүгү жабыркаса, энтигүү, дем алганда кыйналуу, аба жетишсиздиги, баягы адамдын канындагы кычкылтектин канчалык деңгээлде каныкканын текшере турган аппаратты пульсоксиметр деп коет. Мына ошол пульсоксиметр аппараты менен тырмакка коюп, атайын бармактан өлчөгөндө 95тен төмөн көрсөтүп баштаганда адамдарда бир аз энтигүү байкалышы мүмкүн. 93-90 төмөндөгөндө баягы орус тилинде айтканда дыхательная недостаточность средний легкий степени башталат да. Негизи ушул пневмонияга кабылгандардын дарылоо процесси буга чейин угуп жүрдүк 1,5-2 айга гана созулат депчи. Негизи жалпылап айтканда стадиялары кандай болот? Мына ушул сөзгө аныктык айтып берсеңиз. Кабылдоосу бул пневмония болуп эсептелгенден кийин пневмония деген диагноз рентген жана томография, компьютердик томография методу менен коюлат. Коюлгандан кийин милдеттүү түрдө оорунун канчалык деңгээлде оор экендиги аныкталат. Мисалы үчүн жеңил түрүндө өткөн, орточо оор же өтө оор өткөндүгү коюлгандан кийин ошого жараша саламаттык сактоо тармагынын адистери атайын ушун дарылоо боюнча протокол иштеп чыгарылган. Мына ошол протоколдун негизинде өтө оор өткөн пациенттер узак дарыланат. Себеби өпкөнүн ткандары кайра калыбына келип, мурунку жоготулган функциялары кайра калыбына келгичекти 2,5-1,5 ай өтүп кетиши мүмкүн да, оор өткөн түрлөрүндө. Жеңил өткөндө башка жарандайдар 14 күн обсервация сыяктуу эле дарылоо процесси жүрөт да. Жеңил өткөндө үй шартында дарыланат, орточо оор өткөндөрү күндүзгү азыр амбулатордук, түнкү стационардык жана баягы үзгүлтүксүз жатып дарылана турган стационарлар ачылгандыктан, мына ошол стационарларда дарыланып чыгуу убактысы пациенттин абалына жараша жүргүзүлөт. Айтып жатпайбызбы, качан гана баягы сатурация деп коет да, пульсоксиметр менен өлчөгөндө кандын кычкылтек менен каныгуу деңгээли 95%тен жогору болгондо биз үйүнө чыгарабыз. Кезектеги суроо негизи эле буга чейин дагы айтып жатышкан, азыр деле мына коомчулук арасында сөз болуп жатат десек болот. Баягы пневмонияга кабылгандардын көпчүлүгү каза табат, айыкпай жатат депчи. Негизи сиздер аныраак маалымат айтканда кандай? Мисалы пневмонияга кабылып, бирок дарыланып жашап кеткендер көппү же терс жыйынтык көп болуп жатабы? Негизи азыркы учурда абал кандай? Азыркы учурда абал жакшырды, баарын биз кыйратып койдук, укмуш болду, дарылап койдук дегенден алыспыз. Жуккандар болуп жатат. Пневмония диагнозу менен түшкөндөр көп.
жеңил түрү менен орточо оор түрү менен түшкөндөр дагы бар. Мына ошол пневмониядан каза болуп, өзү эле пневмониядан каза болуп калбайт да. Бул адамдын башка кошумча оорулары бар болушу мүмкүн. Сахарный диабет, инфаркт миокард, кан басымынын жогорулугу, же болбосо мурун кайсы бир ооруларды баштан өткөргөндүгү, анемия, иммунитеттин өзгөчөлүгүнөн, жашынан, жашоо образынан, зыяндуу адаттары бар беле, жок беле, жана башка кошумча оорулары бар пациенттер өтө оор өткөн түрүндө аларды баягы жанын аман алып калуу бизге өтө кыйынга турат. Негизи ошол пневмониянын өзү эле менин билишимче медицинада бир канча түргө бөлүнөт экен, вирустук пневмония, бактериялык пневмония деп айтылып жүрөт. Булардын айырмачылыктары эмнеде? Азыркы учурда ошол вирустук пневмония өшүп жатса, ошолор боюнча аныгыраак маалымат берип коюңуз. Пневмониялар негизи экөө сууга өткөн пневмония деп атаганы менен ал эки түргө бөлүнөт да, типичный жана атипичный. Мындай айтканда типтүү жана типтүү эмес. Андан сырткары баягы сиз айтып өткөн классификация дагы туура бөлүнүшү. Баягы больничный, внебольничный, вирусный эмес, бактериальный депчи. Мына көбүнчө ВИЧ инфекция деген бар да. ВИЧ инфекцияда адамдын иммунитети таптакыр калбай калат дагы, ошондон пайда болгон пневмониялар бар. Буларды биз атипичный пневмония деп коебуз. Буларды көбүнчө микоплазма деген микробдор чакырат, же болбосо жана башка ушу бактерия сыяктуу микробдор чакырат да. Буларды дарылоо өтө кыйынга турат. Бул көбүнчө ВИЧ инфекциясы бар адамдардын 3-4 клиникалык стадияларында байкалат. Бул өзүнчө пневмониянын түрү. Андан сырткары больничная пневмония деген болот. Пациент больницада жатып, жуктурат аны, буну көбүнчө бактериялар пайда кылат. Андан сырткары коронавирус Кыргызстанда таралгычакты грипп деген оору болгон да, туурабы? Ооба. Мына ошол грипп оорусунун кабылдоосунан улам дагы пайда болгон вирустук эмелер, пневмониялар да бар. Мисалы үчүн, ушул жогорку дем алуу жолдорунун кабылдап кетишинен, грипптен жана респираторно-синцитальная инфекция деп коет да. Респираторно-синцитальная инфекциядан улам деле пайда болгон пневмониялар бар. Ал эми азыркы пневмонияны, как башында саламаттыкты сактоо тармагы внебольничная пневмония деп өзүнчө карады эле да. Себеби дегенде эмне үчүн мынтип караган? Ошол дүйнөлүк окумуштуулардын келишими бар да, МКБ-10 деп коет. Оорулардын классификациясы. Мына ошо МКБ-10те больницадан жуктурган эмес, көчөдөн өз алдынча жуктуруп келди. Мына ошол внебольничная пневмония деген кандайдыр бир деңгээлде туура эле. Себеби дегенде тыйындын эки жагы бар да. Бир жагынан алып караганда туура, экинчи жагынан алып караганда мына биздин саламаттык сактоо министрлиги эч ак эле жарыялады. Азыркы пневмониялар коронавирустун кабылдоосу деп кабыл алынып жатат. Анан типичная пневмония деген бар. Типичный пневмония кайсыда болот? Аябай иммунитетиң төмөндөп кетип, суукта калып кетсең, үшүп калсаң, грипптен кийин пайда болгон пневмониялар, булар типичный эле пневмония болуп эсептелет. Азыркы коронавирустан кийинки пайда болгон пневмония типичный пневмонияга окшобойт. Көп айырмасы бар. Мисалы үчүн, биздин пациенттер кээде субфебрильный температура деп коет. 38ге деле температурасы жетпейт, бир канча күн температура кетет, ага анча деле көңүл бурбайт. Анан арада температура чыкпай калат, рентгенге барып түшсө, же компьютердин томографиядан пневмония деп чыгып калып жатат. Кээ биркилеринин жеңил, кээ биркилер орточо оор, кээ биркилер өтө оор абалда бизге келип түшүүдө да. Мына ушул оорунун өнүгүшү деле типичный, типтүү эмес пневмонияга окшоп кетет. Типичный пневмонияны айырмаланып турат да булчу. Дарыланууда ушул түрүнө кабылгандар дарыланууду үй шартында эле дарыланса боло берет да, баягы көбүнчө жеңил түрү менен деп атасыз, анан температура деле анчалык деле жогору болбойт экен, дене таап көтөрүлгөн. Туура айтып атасыз, кандай пациенттерди үй шартында дарылоо керек? Дыхательная недостаточность деп коет. Дем алуу жетишсиздиги жок болсо, адышкасы жок болсо, дене таап анчалык бийик көтөрүлбөсө, кычкылтек бере турган даражада оор болбосо, мындай пациенттерди үй шартында кароо керек. Бирок аларды үй шартында дарыланасын деп таштап койгонго болбойт. Көзөмөлдү алып, врачка кабар алып турса жакшы болот. Үй шартында дагы дарылануунун жол жоболору кандай? Балким аныгыраак маалымат берип өтөсүз биздин көрөрмандарга. Туура айтып жатасыз, үй шартында дарылоонун өз жол жоболору бар. Температура субфебрильный, фебрильный болгондо, даже ошол пневмония легкий степени, мындай айтканда жеңил даражасы коюлганда, бул пациенттерди стационарга жаткырбай үй шартында дарылайт.
бирок бул пациенттердин дене табын ар 3 саат сайын өлчөп туруш керек. Кан уюп калбаш үчүн кандын уюгушуна каршы дарыларды берүү керек. Мына жеңил түрүндө деле кандын уюгуштугу жогорулап кеткен учурлар болуп жатат да, биз көрүп жатабыз, бул далилденген анализдер тарабынан. Кандын уюгуштугуна каршы дарыларды бериш керек. Температурага ичиле турган дарылардын дозаларын өз убагында туура тактап, туура берүү керек. Температура түшүрүүчү каражаттардын бизде азыр парацетамол, ибупрофен дегендер бар да. Мына ошолорду берүүнүн эрежелерин билүү керек. Андан сырткары пациенттер өзүндөгү кооптуу белгилерди так даана билиши керек. Мисалы үчүн кайсы учурда үйдө жатканга болбойт, оору өтүшүп өнүгүп кетип жатат. Кайсы антибиотиктерди ичиш керек. Врач, пульмонолог же коронавирус боюнча дарылоону үйрөнгөн врач мына ошол кандай антибиотиктерди ичиш керек, үй шартында кандай дарылоону керек, ыкмаларын дагы да толук мындай бет маңдай отуруп же болбосо онлайн консультация түрүндө сөзсүз айтуу керек. Ушул азыркы үй шартында дарыланып аткандар, мисалы оорунун жеңил түрүнө кабылгандар деле баягы үйүндөгүлөргө жакын болуп кооптуу эмеспи, же өзүнчө обочолонуп дарыланып өзүнчө бөлмөдө болгону жакшыбы? Милдеттүү түрдө өзүнчө обочолонгону жакшы, себеп дегенде оору 14-15 күнгө чейин жугуштуу болуп эсептелинет. Негизи сасык тумоого кабылгандар кандай болуп жатат? Же баягы күз кыш мезгилинде өрчүйт деп атабыз, азыр абал туруктуубу? Эгер сасык тумоо деген бул орусча айтканда грипп да. Грипп боюнча так азыр бизде эпидемия жүрүп жаткан жери жок. Бизде азыр негизинен эпидемия бул коронавирус болуп жатат. Биздин ушул коронавирус эпидемиясы жүрүп жаткандыктан бул бир гана эпидемия эмес, пандемия дүйнө жүзү боюнча азыр жүрүп жатат. Адамдарга жуккан учурлар азайганы менен жеңишти жарыялоого али эрте да. Азыр грипп жок, негизинен коронавирус болуп жатат. Пациенттер дарыгерлерге, мисалы сиздерге жардам берүү үчүн эмне кылуусу керек? Ал эми ошол эле учурда дени сак адамдар өздөрүн кандай алып жүрүшү керек? Мына ушул пневмониядан улак болуш үчүн, абайлаш үчүн. Мындай, бул адамдын иммунитетинен зависит этет биринчиден. Экинчиден, бул канчалык гигиеналык эрежелерди сактайт. Коомдук транспортто жүргөндө, коомдук транспорттардын каптал терезелери ачылыш керек, шамалдатылыш керек. Баарыбыз маска тагышыбыз керек. Гигиеналык эрежелерди сактаганыбызда жаңы жугуу учурлары азаят. Жугуу учурлары азайгандан кийин бизге болгон пациенттердин нагрузкасы дагы азаят да келип түшкөнчө. Коронавирус жуккандын баардыгы эле пневмония болот дегенден алысмын. Баардыгы эле боло бербейт. Ошол баягы жогоруда айтып өткөн мен айткан кандайдыр бир иммунитеттин өзгөчөлүгү, кошумча ооруларынан улам пневмониянын дагы ар түрдүү даражасы менен ооруйт да. Жеңил даражасы менен ооруган пациенттер биз менен байланышта үзгүлтүксүз байланышта болуп, өздөрүнүн дарылануу ыкмалары жөнүндө бизден консультация алып, жана биздин көзөмөлүбүздө, ошондой эле участковый врачтын дагы көзөмөлүндө болуп турган жакшы да. Ошол учурда күндүзгү стационарларга, баягы үзгүлтүксүз жатып дарыланган стационарлар толуп ташып кетпейт. Түшкөндө да пациенттер бирин серин баягы нагрузкабыз биз көтөрө алгандай даражада түшөт дагы, биз аларды толук айыктырып дарылаганга үлгүрөбүз. Анан кийин биз күткөн, биздин мүмкүнчүлүгүбүздөн көп пациенттер түшсө, жана башка стационарларды ачууга туура келип калат да. Бул болуп өттү да, көрдүңүздөр да. Ооба. Негизи буга чейин дагы сиз менен маек курганда айттыңыз эле, мисалы коронавирустан айыккандан кийин дагы адамдын организми баягы ден соолугу бир айга чейин калыбына келет. Мисалы ошол эле учурда жашына, организмине карап калыбына келет дедиңиз эле. Пневмонияда кандай? Ошондой эле же баягы ден соолугу толук калыбына келгенге чейин көбүрөөк убакыт керек болобу? Ар кимге ар түрдүү убакыт керектелет. Мисалы үчүн кошумча оорусу барларга узагыраак, жашы улуу, аксакал кишилер болсо, чоң апалар болсо дагы да көбүрөөк убакыт керек. Анан баягы иммунитети өзү негизи ары жагынан төмөн, же болбосо иммунитеттин оорулары менен ооруган адамдар бар да, мисалы үчүн ВИЧ, СПИД деген оорулар бар да, туурабы биздин арабызда. Коомчулукта мына ошондой адамдар үчүн өтө кооптуу болуп эсептелет бул ооручу. Мына ошол адамдарда бул восстановление, мындай айтканда калыбына келүү өтө узакка созулат. Канча күндөн канча күнгө чейин деп айта алабыз? Мисалы канча күндө калыбына келет деп айта алабыз? Мисалы үчүн биз көрүп атабыз, жашы 40тан ашкан, 35-40тан ашкан, пневмониянын орточо ооругун башынан өткөргөн пациенттерге 2-2,5 ай, 1,5 ай толук ден соолугуна, калыбына келтирүү үчүн реабилитациялык иштер жүргүзүү керек.
Ошол эле учурда тилекке каршы айтып жатабыз, пневмониянын оор түрүнө кабылгандар дагы бар депчи. Мына ошол жарандар пневмонияны жеңгенден кийин дагы мисалы организминде баягы алсыроо, баягы оорулар, башка ооруларга туруштук бере албоо сыяктуу белгилер байкалбайбы? Айтайын дегеним, кийин дагы ошол пневмонияны жеңгенден кийин дагы мисалы 1 айда бир дейбизби же дарыгерлерге убакыты менен көзөмөлдөнүп туруу талап кылынбайбы? Же башка жарандарда эле жүрө береби? Талап кылынат, убакыты менен пульмонолог деген дарыгерге барып көрүнүп туруу керек. Себеби дегенде бул пневмониянын өтө оор түрү менен ооруган пациенттерде баягы айыгып кеткенден кийин өзүнүн калдыктары калат да. Ошо өпкөнүн ткандары, клеткалары, өлгөн клеткалардын ордуна кээде тарамыш өсүп фиброз пайда болуп калуу коркунучу бар да. Мына ошол фиброз эгер өтө көп өлчөмдө пайда болуп калган болсо, бул адам өмүр бою баягы дыхательный недостаточность, кычкылтек жетишсиздигинин жеңил формасы менен жашоосунун акырына чейин ушундай болуп калышы мүмкүн да. Ошондой кабылдоолор болбосун үчүн бул айрыкча жашы улуу пневмониянын өтө оор түрүн баштан өткөргөн пациенттерди өмүрүнүн аягына чейин реабилитациялоо, профилактикалык кароолордон өткөрүп туруу керек. Ошол эле учурда кычкылтектин жетишсиздиги пайда болуп калышы мүмкүн деп атпайсызбы? Анан ушул пневмониянын оор түрүнө кабылгандарга баягы бара кычкылтектин жетишсиздиги пайда болбоштугу үчүн кандайдыр бир көнүгүүлөр барбы үй шартында? Ооба, кандайдыр бир көнүгүүлөрдү жасоо керек. Дыхательная гимнастика деп коет. Дыхательная гимнастика коронавирус менен ооругандан кийинки деп интернеттен издесеңиздер дагы ошол жерде чыгат. Бул жерде дыхательный гимнастикада пневмониядан айыгып чыгып эле Сулайман тоону айланып чуркап, Ош шаарынын жолдорунда эртең менен чуркагандын кереги жок. Көп биздин пациенттер ушундай туура эмес кылып жатканын байкап атам да. Эгер сизге пневмония диагнозу коюлуп, урматтуу мекендештер, сиздерге кайрылып жатамын. Эгер сизге пневмония диагнозу коюлуп, сиз айыгып кетүү алдында турган болсоңуз, жана сизди стационардан чыгарышкан болсо дарылап, сиз чуркабаңыз. Сиз эртең менен таза абада дарыя бойлоп басыңыз, дыхательная гимнастика жасаңыз. Бул дыхательная гимнастика деген сөз дем алуу гимнастикасы өтө оор көнүгүү эмес, жеңил эле көнүгүүлөр. Бул боюнча интернет сайттарында аябай көп айтылып жүрөт. Ал адамга өтө чоң физикалык нагрузка, дене тарбия эмес, жеңил эле дене тарбия болуп эсептелет. Көп адамдар чуркап, энтигип калып, өздөрүн кыйнап жатышат да. Анан мен оорудум деп таптакыр жатып алып, кыймылсыз эле жата берген болбойт. Сөзсүз түрдө кыймыл аракет жасоо керек. Ошо кыймыл аракет жасаганда кан суюлуп, кандын кыймыл аракети жакшырат да. Кандын кан тамырларда агуучулук кызматы жакшырат. Андан сырткары биз чыгып баратканда жазып берген канды уюп калышына мүмкүнчүлүк бербеген дарыларды улантып ичип туруш керек. Көпкө чейин, 3 айга чейин ичет андайлар. Азыр баягы көп чуркабаш керек, көп кыймылга барбаш керек деп өзүңүз айтып калдыңыз. Анан интернетте ошол эле учурда баягы көнүгүүлөрдүн, гимнастикалардын түрлөрү бар деп эң жөнөкөйүн өзүңүз айтып өтпөйсүзбү? Бир мисал кылып. Эң жөнөкөй Советтер Союзунан бери биздин ата-энелер деле билишет, чоң муун, улуу муундардын баардыгы билет. Демди терең жутуп туруп, колду асманга көтөрүп, кайра дене бойду ийип, кайра колду түшүрүп, ошондой гимнастикаларды жасаганга болот. Биз баягы эртең менен 5 мүнөт билесиздер да, передачалар болот да эртең мененчи, Кутман таң жана башка окшогон передачалар эми толтурат. Ошол передачаларда деле эртең мененки көнүгүүлөр турат. Мына ошолордун ичинде деле бир бөлүгү дыхательная гимнастика болуп эсептелет. Буга чейин дагы дарыгерлер айтып жүрүштүр, биз дагы ошол социалдык тармактардан, YouTube баракчаларынан угуп билип калганыбыз бар. Негизи клетка, адам клеткасы вирус менен туруктуу күрөшөт депчи. Эгерде ошондой боло турган болсо, клеткаларды чыңдоо үчүн, баягы калыбына келтирүү үчүн дейбизби, негизи эмнелерди жасашыбыз керек, эмнелерге көңүл бурушубуз керек болот? Биринчи кезекте биз жашаган жер экологиялык таза болуш керек. Экологиялык таза, абабыз таза болуш керек. Жеген тамак аштарыбыз экологиялык таза болсо, жана биз физкультура, мындай айтканда дене тарбия менен алектенсек, биздин ден соолугубуз бекем болот. Мисалы үчүн биз азыр коомдук транспортто көп жүрөбүз, биздин аба булганган, велосипедди өтө аз колдонобуз, жумушубузга эч качан жөө барбайбыз, өтө көп майлуу тамактарды, углеводдорду жейбиз. Биздин тамактануубуз рационалдуу эмес, жашоо образыбыз спортивный эмес, мындай өзүбүздүн ден соолугубузда кам көрүү деген бизде азыраак да. Бизде качан гана ооруп калганда анан шаша калып витаминдерди ичебиз, шаша калып БАДыларды ичебиз.
шаршап калып дарыларды ичебиз да. А эмне үчүн ооруп калгычакты биз ден соолугубузду бекемдебейбиз деген суроо туулат да. Ошон үчүн ооруну күтүп отурбай эле ооруп калгычакты натуралдык органикалык тамактарды жеп, экологиялык таза шартта жашап, иммунитетиңиздерди бекемдеп алсаңыздар жакшы болот эле. Ооруп калган соң албетте иммунитет өтө көп өлчөмдө витаминдерди жана микроэлементтер, макроэлементтер, минералдарды көп коротот. Ошол учурда ушул микроэлементтер жетиштүү болбой калсын үчүн керектүү микроэлементтерди, витаминдерди, биодобавкалар, мындай айтканда БАДыларды ичсеңиздер болот. Биз бүгүнкү программабызда сиз экинчи жолу конок болуп жатасыз. Буга чейин дагы программабызда конок болдуңуз эле. Анан ошондо жарандардан биз социалдык тармактардан келген суроолорго сизден жооп алдык эле. Мунусунда антпедик, себеби бейтаптардын көптүгү сиздерге, адистерге кайрылат. Ошондуктан өзүңүздүн баягы тажрыйбаңыздан, буга чейинки келип жаткан суроо, кайрылуулардан улам келип чыгып, акыркы сизге ошол сөз кезеги болсун. Жарандар ушул пневмонияга кабылганда эмнеден катачылык кетирип жатышат, көбүнчө кандай кеңештерге муктаж болуп жатышат? Сизге эркин микрофон. Пневмония диагнозу менен ооругандан кийин бул жерде эки негизги маселе бар да. Биринчиси дем алуу жетишсиздиги барбы, жокпу? Эгер бар болсо канчалык деңгээлде оор? Экинчиден ошол кандын уйгуштугу. Көбүнчө биздин пациенттер 5-7 күн, жада калса 3 күн деле күндүзгү стационарларда дарыланып чыккандан кийин кандын уйгуштугуна каршы таблеткаларды ичпей коюп жатышат да. Бул жакшылыкка алып барбайт. Кандын уйгуштугу ошол пневмониядан айыгып кетип, больницадан температурасы түшкөндөн кийин эле кайра калыбына келип калбайт. Анын уйгуштугу жогору бойдон кала берет да. Мына ушул учурларда кандын уйгуштугуна каршы аны суйтуп туруучу дарыларды көп ичиш керек, 2-3 айлап. Врачтар жазып берген дарыларды өз дозасында толук аягына чейин алыңыздар. Андан сырткары, бул жерде башка маселе дагы бар. Мисалы үчүн аялдардын баягы этек кири келет, же болбосо кандын уйгуштугу өзүнүн ар жагынан анча бийик болбогон, каны суюк болгон, баягы кан агып кетүүгө көбүрөөк ыктаган адамдар бар да. Мына ошолордо канды суйтуучу препараттардын дозасын милдеттүү түрдө өлчөп, кандын уйгуштугун текшерип, анан гана берүү керек. Билип билбестен дары ичүүдөн абайлаңыздар. Себеби дегенде мен акыркы күндөр көп көрүп атам, же дозаны көбөйтүп жиберет, же азайтып жиберет, же таптакыр ичпейт. Керектүү учурда ичпейт, же албайт, керексиз учурда көп алып алган учурлар болот. Мына ошол үчүн сөзсүз дарыгер адис менен кеңешиңиздер. Сизге чоң рахмат. Көрөрмандарга ошол эле учурда жеке мен өзүмө дейин пневмония боюнча керектүү маалыматтарды, пайдалуу маалыматтарды бердиңиз. Биз түшүнбөгөн, буга чейин мисалы ошол эле жөнөкөй коронавирус менен пневмониянын байланышы, айырмачылыгын билбеген бейтаптарга, жарандарга сизден эң сонун кеңеш болду. Сизге чоң рахмат. Саламатта калыңыздар. Толук кандуу маалымат берген Дени сак эл ассоциациясынын дарыгери, инфекционист Жоомарт Сатыбалдиев Абдынасырович конокто болду. Ал эми биз корутундуга токтолобуз. Эске сала кетели, пневмониянын жеңил түрүнө кабылгандар үй шартында дарыланууга болот, бирок анда да обочолонуп, үйдөгү жакындарынан обочолонуп, өзүнчө бөлмөдө дарылангандыгы жакшы. Анткени дарыгер айтып өттү, пневмонияга кабылганда вирус 14-15 күн ичинде болуп эсептелет. Ал эми оор түрүнөн айыккандар ооруну жеңип чыккандан кийин дагы пульмонологдун кароосунда болуп турганы жакшы. Анткени айыккандан кийин дарыгерлердин көзөмөлүнөн өтпөй коюу кычкыртек жетишсиздиги менен жабыркашына алып келиши мүмкүн. Эң башкысы дем алуу көнүгүүлөрүн жасаганыңыз жакшы, бирок анда дагы пневмонияга кабылгандарга өтө көп аралыкка чуркоого, денеге ашыкча күч келтирүүгө болбойт. Урматтуу көрөрмандар, мына ошону менен мен сиздер менен коштошом. Аман болуңуздар.